мугалим бул бардык жерде мугалимбиз да. Эч качан мугалим өзүн өйдө көрбөш керек. Анткени мугалим бул адамдын инженери дейт. Мени кайра жаратып туруп, келечекте сен ким болосуң десе, мен ойлонбостон туруп мугалим болом деп айтмакмын да. Мен башка кесипте өзүмдү ордуна коюп элестете албайм да. Өзүм ошондо 20 жашта экенмин да. Мен алар менен ойноп кетпей, өзүмдү мугалим экенимди көрсөтүп, ошону урушпай, алдап, түшүнүп, ошондой бир ыкмам бар го деп ойлойм да азыр деле. Мугалим кайсы класска кирип сабак берсе, мугалим ошол жаштагы окуучу болуп кетет да. Мектептен биз өзүм жашаган жер 4 километр да. Мугалим мөмөл дарак көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы Сары Өзөн чүйдүн тоо борундагы Телман айылына сапар алды. Баса Панфилов районундагы Телман айылы. Жаздын келиши менен жандуу жаратылыш жашылданып, табият көркүнө чыгат. Биз ажайып кооз Телман айылына жеттик. Айылдын шашылбаган жай турмушу, таза абасынан терең дем алып, мектептин босогосун аттап каарманыбызга баш бактык. Учурда балдарга биология сабагындагы жаратылыштын ресурстары темасында айтып жаткан экен. Бүгүнкү өтө турган жаңы темабыз экранга көңүл бургула, жаратылыш ресурстары. Адаттагыдай сабак бүтүшүн күтүп олтуруп, келечектин ээлери мыкты билим алып жатканына ынанып, биресе окуучулук кездерди дагы эске салып алдык. Аңгыча коңгуроонун кагылышы менен окуучулар көнгөн адатынча жыйналып, кийинки сабакка жөнөштү. Биз болсо мугалим мөмөлүү дарак көрсөтүүсүн баштайбыз. Эми үйгө тапшырма Кыргызстанда өсүмдүктөр, жаныбарлар коргоочу коруктар жөнүндө жазып келесиңер. Дептерге жазгыла Кыргызстандагы коруктар деп. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Абдыкулова Нургүл. Агартуучулук тармагында 40 жыл өзүрлүү эмгектенип, алды директорлук кызматка чейин жетип, азыркы тапта катардагы мугалим. Жарым кылымга жакындаган агартуучулук жылдарын баяндайбыз. Ар бир кесипти тандоодо ошол кесиптин ээси болуш үчүн өзүнүн бир идеалы болот экен да. Ошондой жагдай менде болгон жок да. Мен 10 классты бүтүп, документтеримди алып алып, азыркы мед академияга тапшырайын деп барып, бирок ошол жерде документтин туура эместигинен тапшыра албай калдым дагы. Анан ошо медицинага жакын деп Арабаев, азыркы Арабаев атындагы университеттин биология факультетине тапшырып калдым. Мына ошону бүткөндөн баштап мен 1984 жылдын 1 сентябрынан баштап ушул мектепке орношуп, ошондон бери иштеп келе жатам. Эгерде мени кайра жаратып туруп, келечекте сен ким болосуң десе, мен ойлонбостон туруп мугалим болом деп айтмакмын да. Бир чети Кудайга дагы шүгүр кылам, ушул мени врач эмес эле ушу мугалим кылып койгонуна. Анткени мугалим бул адамдын инженери дейт. Анткени биз балдарга талыкпай тарбия, билим берүү менен биз аларды келечекке инсан катары калыптандырабыз. Кайра эле жаратса, кайра эле мен мугалим боло берем. Мен башка кесипте өзүмдү ордуна коюп элестете албайм да. Мынакей мугалимдик улуу кесиптин түйшүктүү майданында талыкпаган эмгек менен бүгүнкү күнгө келип, баштан өткөн кыйын жылдарды кеп кылып, алгачкы сабактары, аны менен катар окуучулардын мамилелерин кубануу менен сүрөттөп олтурду. Дароо эле мына ушундай насаатчы мугалим же болбосо ушул муунга жете алган жокпуз. Эң алгачкы учурларда ушу сабакты жеткире түшүнө албай, администрация тарабынан болбойт бул сабагың, жарабайт деген учурларда ыйлаган күндөрүбүз да болду да. Каяктан жүрүп ушу мугалим болдум экен деген да күндөр болду. Бирок баары бир деле мектепке бир университетте окуп жүргөндө айтчы, эгерде сен мектепке барып 1 жыл иштеп калсаң, болду, сен мектептен чыга албайсың деп. Ошол сөз жүрөгүмдө калыптыр да. Анан кийин эле ойлой берчүмүн, мен кетип калсам, буларды ким окутат деп эле, анан кайра ошонун үстүнөн иштеп, анан директорлорго айтып,
мен сабагыма кирип көрсөңүз баягы күнү кандай кылып турмун деп отуруп, анан кемчиликти улам оңдоп отуруп, анан кийин баары оңолосуң да дароо эле жакшы ийгиликке жетиш бул өтө кыйын. Келгенде химия сабагынан сабак берип калдым. Өзүм ошондо 20 жашта экенмин да. Ал эми окуучулардын асты 17-18 жашка чыккан окуучулар да. Анан кийин сабак берип атканда мен алардын жанына барсам, алар мени мындай жаш катары сезишти да. Ошондо мен алар менен ойноп кетпей, өзүмдүн мугалим экенимди көрсөтүп, кийин баягы 10 жылдык дегендерге келгенде айтып атпай, эже сиз ошондо жап-жаш болчусуз да, биз менен эле тең эле экенсиз, ары канда ошондой кезиңиз эле, сизди биз ошондо тамашалап, баягы шакаба чегели десек, сиз такыр ошого жол берген жоксуз, ошондо эле ойлодук дейт да, эже сиз тиги строгий болосуз го деп. Бирок ушул күнгө чейин балдарыбыздан деле угабыз дейт, сиз бир да окуучуну урушпайт экенсиз дейт. Ар дайыма акыл кеңешин айтып, жакшы жолго багыттаган мугалимдик кесиптин жашоосу мектепте гана эмес, үйдө ал тургай көчөдө дагы артыкчылыкка ээ. Мугалим бул бардык жерде мугалимбиз да. Мисалы, көчөдө да мугалимбиз. Ал эми мектепте балдарды окутууда, тарбиялоодо албетте мугалимбиз. Мугалим кайсы класска кирип сабак берсе, мугалим ошол жаштагы окуучу болуп кетет да. Бул эмес эми ошол окуучу менен баягы тең туш болуп кетүү деген эмес. Анткени мугалим сабак берүүдө ошол баланын жашындагыдай, ошонун билимин кабыл алгандай деңгээлде түшүш керек да. Эч качан мугалим өзүн өйдө көрбөш керек. Качан гана сен окуучу менен кошо аралашып, ошонун сезимин, ошолордун аң сезимине жеткире сөз таап, сабакты түшүндүрсөң, ошондо сен ошол окуучунун сүйүктүү мугалими боло аласың да. Анан татаал, кыйын дегени менен экинчи жагынан бул аябай ардактуу. Анткени көчөдө кетип баратсаң, базарда болсун, көчөдө болсун, транспортто болсун, дайыма жаныңда кишилерге эч ким салам айтпайт. Ошонун ичинен саламатсызбы эже деп койгону бул мугалим үчүн эң чоң сыймык. Бир эч нерсеге сатылбай турган бир сыймык да. Ошон үчүн мен ойлойм, мугалим бул сыймыктуу, ардактуу кесип деп. Окуучулардын билимге болгон дилгирлигин арттыруу үчүн ар түрдүү ыкмаларды колдонуу менен изденүүсүн ойготуп, жакшы ийгиликтерге жеткирген каарманыбыздын өзгөчөлүк жактары төмөндөгүдөй. Эми аны санай албайм да, санай албайм чын эле. Азыр айтып атпаймбы, азыр мынакей мен окуткан окуучулардын аталарын, энелерин, кээ бир балдардын ошолор улуулары чоң ата, чоң апалары болуп калат экен. Мына ошолорду окутуп жатыптырмын да. Анан балдарга ушундай кызык экен да, балдар өзүнүн ата-энеси жөнүндө билгиси келет экен мугалимден. Анан кийин айтам да, так ушул жерде сенин атаң отурчу деп. Анан ошондо балдар кызыгып сурайт да, менин атам кандай эле, менин апамчы деп. Анан баягы балдарга айтам, ой, сенин атаң сенден да мыкты болчу, сенден да мыкты окуучу. Сен атаңан калып атасың деп койсоң, кадимкидей эметип калат. Мындай уят карып коесуң да, анан эмкиде келгенде түзөлүп деп калышат. Мына ошентип балдарды баягы мактоо, аларды көтөрмөлөө жолу менен бала мугалимге жакындайт экен. Эч качан мугалим өзүн өйдө койбош керек деп айта берем да. Качан гана мугалим бул бала үчүн жүрөгү ооруп, түн уйкусунан ойгонуп ойлонсо, ошол адам мыкты мугалим болот деп мен азыркы жаштарга, чогулуштарда айтам да. Жүрөгүңөрдү оорткула, эртең кантип берем сабакты деп. Анан ошондо сенден мыкты мугалим чыгат. Экинчиден, ошол ишти алып барып аткан мугалимдерге чоң ыраазычылык. Ошентип эле мугалимдин жумушу
круглый год эс албайт экенбиз да. Азыркы тапта аркылап келген мугалимдик кесибине мектеп кезинде эле жол салган учурду кеп кылып, ар күнү окуучулар мугалимден жаңылык күткөнүн кошумчалады. Жакшы окуйт деп, ошо ботаниканы жакшы окуйт деп, А класста окучумун да, Б класстын окуучуларына барып, мени сабак өткөрдүргөнү эсимде да. Анан кийин мугалим болгондо ошону эстедим да. Демек ал эже менден ошондо эле билсе керек, бул мугалим болот. Болгондо да ошол биология же болбосо табият илимдери боюнча болот деп ошол көрөгөчө окшойт ошол эжебиз. Окуучу сенден биринчи угуш керек жаңылыкты. Биринчи, мына момундай жаңылык болуп атат деп. Анан окуучу кийинкилерде сени карайт да мугалимде. Эже бүгүн дагы эмне жөнүндө айтып берер экен деп. Мына ошон үчүн мугалим дайыма окуп гана туруш керек. Окуп күнүгө сабакка даярданып, ошол боюнча жаңылыктар менен дайыма сугарылып туруш керек. Анан ошону окуучуга жеткире бериш керек да. Мына бүгүнкү күндө ушундай метод менен иштебесек, эч качан окуучуну сен алдап же болбосо урушуп сабакты окута албайсың. Аларга дайыма күнүгө жаңылык айтыш керек. Ошондо сенин сабагыңды алар окуй алышат. Жаратылыш менен жакын мамилеге жетелеген биология сабагында окуучуларга көбүн эсе теория менен гана чектелбестен практикада айкалыштырып сабак өтүү балдардын эсинде калып, аны изденүү менен аткара турганын айтып, ата-энелерден түрдүү кептер чыгып күлүп калышарын айтты. Эми бул биология сабак аябай кызыктуу сабак да. Анан биз бул жерде жанагындай опыттарды жасайбыз да. Анан 6-класстан уруктун составы дегенде ушул жерден өтүп анан үйгө тапшырма берип койдум да, үйүңөргө баргыла да камыр жууруп көргүлө. Бул эмне? Ага иод тамызып көргүлө. Эмнени билдиңер? Буудай өндүргүлө деп ошентип айтып, анан кийин бир ата-эне айтат, үйгө келип эле камыр жууруп келди дейт. Бул клей деп эле. Анан кийин ага иод керек деп. Анан иод эметип атып, ал иодду дагы төгүп алып, анан ошондо анан кийин жолугуп алып айтып атпайбы, айланайын деп эмнелерди үйрөтөсүң балдарга. Келип алып, мына шырдагымдын баары, бул көп жыл өтүп кетти, шырдагымдын баары тең иод болду. Анан тигини кылат дейт, буну кылабыз деп эле ушинтип эле убары болуп атат. Эмнелерди эле айта бересиң деп. Анан ансыгандай быйыл дагы тиги 6-класска ошо боюнча ачык сабак өттүм. Анан ошондо 1 ай мурун даярданып атабыз да. Анан азыркы заманбап тоют, бул жашыл тоют, гидропоника деген бар. Мына ошол гидропониканы өстүргүлө деп келдим. Өстүрөбүз. Анан берден өзүбүз жасадык аны. Кантип жасоонун ыкмасын үйрөттүм да. Анан барышып, үйлөрүнө барып, анан ошону өстүрөбүз деп, патнустарга өстүрдүк да берге биз. Патнус керек деп, буудай керек деп, базардан азыр ар бир үйдө буудай жок да, буудай алдырышып, анан өстүрүп, анан алып келишти гидропониканы. Анан ошол бул азыркы заманбап тоют да. Анан айттым да, буларды ошону өстүрүп атканда ата-энелерди айтып атпайбы, аны патнусту көтөрүп алып эле тиякта жүрүшөт дейт, жарык жерге коюш керек экен, кыштын күнү да жулуу жерге коюш керек экен деп бияка көтөрүшөт, эмнени алып келдиң деп. Бирок азамат балдар бойлору бир 10 сантиметрге чейин өстүрүшүп, буудайларын алып келип, отчетун тапшырып беришип, анан ошонун жыйынтыгы менен ачык сабак өттүк да биз 6-класстар менен. Мектепте ар түркүн кыялдагы балдарга билим берүү бир тең болуп, баарынан мурда мектептин алыстыгы жоопкерчиликке жетелегени кесипкөй мугалим болууга жол ачкан. Мектептен биз өзүм жашаган жер 4 километр да. 3 километр айылдын ичи менен барабыз дагы, андан ары 1 километрге тоонун ичине жөө басып кетебиз. Мына ошол 20 жылдан ашык ошо жолдо басып жүрүп эмгектендим да. Анда азыркыдай машина деген жок. Эртең менен жөө келебиз, түштө жөө кетем, кээде кечинде кетебиз дегендей. Ушул аябай мындай кыйнады да. Бирок алыс жашасам дагы, жөө жүрсөм дагы бир себепсиз сабак калтырган, жумушка келбей калуу, же болбосо тиги кечигип келүү деген жок.
Кыргыздарда бекер айтылбаса керек, чабал өртөк эрте чат деп. Үй алыстар наоборот эрте чыгат экенбиз да. Анан кечикпей келебиз. Анан тиги администратор болуп иштеп калганда деле мугалимдерден мурун келишин керек да. Мурдакыдан дагы жоопкерчилик тиги көбөйөт экен да. Анда дагы жылдыздар мына кыш мезгилинде асманда жылдыздар бат элек деле чыкчумун да. Ошондо мына жалгыз неберелер окуй элеганда ошо жалгыздап келип ушул жерге анан кийин иштеп жаттык да. Мына бүгүнкү күнгө чейин эле ошол аралыкта иштеп жатабыз. Бирок бир дагы мына азыр өзүм мугалим болуп иштеп атам. Бирок ушу администрация тарабынан эже сиз кечигип калдыңыз го дебейт. Мен 1 саат мурун келип отурам ушул жерге. Эртең менен 8ге жетпей келем дагы. Ошону менен акыркы сабагым 6:30га чейин эч жака кетпейм. Үйүм алыс кетип калганда ушул жерде отурам. Бул бир чети бул кыйын, албетте кечке мектепте жүрүш ушундай эмеде. Бирок экинчи жагынан мага аябай жакшы болуп атат да. Анткени мен сабакка даярданганга убактым көп. Эки тизгин бир чылбырды колго алып мугалимдик кесип менен үй жумушун айкалыштырып, бирок мектептеги окуучуларды ойлоп, үйдөгү балдарына убакыт бөлбөй калгандыгы бул кесиптин талабы болгондугунда. Мектепти аттагандан бүттү, үйдү унутуш керек. Үйдөгү проблема толтура, анын баары мектепке алып келбегиле. Бу жерде өзүнчө проблема бар. Балдарды окутушубуз керек деп. Мына ошол жактан анан жолдошум дагы бул иштеп актив болду. Ал дагы ушундай эртең менен кетип кечинде келет да. Анан ошол жагынан экөөбүздүн баягы өкмөттүн жумушуна иштегендиктенби, ошол жагынан үй тарабынан мага мындай көп кысым болгон жок да. Анан балдар кичинекей кезде албетте бул бала бакча жок болду. Ошол апам балдарды тарбиялаганга көп жардам берди да. Үйдө отуруп да калган жокмун, жана отпускага чыгып, келип эле кайра эле иштеп жаттым да. Ошо менен мен тынбай 40 жыл иштеп жүрмүн ушул жерде. Анан албетте кийин чоңоюп, балдар чоңойгондон кийин баягы жетекчи болгон мезгилде айрыкча кичүү кызым аябай таарынып мага сизге мектеп эле болсо болду, мен жөнүндө ойлобойсуз дейт. Анысына да кийин ишенип калып атпаймынбы? 11-ди бүтүп атышат. Паспорт алып бербептирбиз кызыбызга. Мен да алып бербептирмин да. Анан документтери баягы аттестатка чогултуп атканда завуч айтып атпайбы? Ай, кызыңдын тиги паспорту жок. Алып бербейсиңби деп. Апе, жок бекен деп ошондо эметип, ушунчалык ошо өзүмдүн үй бүлөм жөнүндө ойлонбогонум аябай ошондо эме кылдым да. Ушу кызымды дагы карабап турмун го деп. Анан чуркап эле байкесине кошуп берип бар, паспорт алып бергиле деп. И то ошондо да өзүм барган жокмун, байкесине жүктөп койду. Мектеп бул менин төркүнүм деген каарманыбыздын өзгөчө жобо мына мындай. Мектеп мен үчүн бул ыйык. Мен каникул болсо, же болбосо 1-2 күн эс алып калсам, мектепти сагынып берем да. Анан дагы мен тиги кесиптештериме айтам. Ай, биз баарыбыз ар кайсы жактан келдик. Баарыбызды чогултуп аткан мектеп. Ошон үчүн силер мен үчүн төркүнсүңөр деп. Анан ушул сөзүм мугалимдерге да тарап кетти да. Силер биздин төркүнүбүзсүз деп коет да. Анткени биз эми сырттан келдик да, ар бирибиз баягы турмуштун эмеси менен. Анан төркүнүбүз ушул. Анткени биздин ысыгыбызга дагы, соогубузга дагы, кубанычыбызды дагы, кайгыбызды дагы коллектив биринчи көрөт. Ошолор бизге айтып, акылын айтып, же болбосо көңүл айтып, же жакшыбызды бөлүшүп турат. Мектепти мен башка бир ишканаларга теңей албайм, мисалы. Бул мектеп өзүнчө бир ыйык да. Буга сөзүм да жетпейт. Эмне деп айтышты. Ал эми мен иштеп аткан, азыркы иштеп аткан кесиптештерим бул менин төркүнүм. Төркүн деген бул бир тууганда, туурабы? Ошон үчүн мен эң жакын көрөм бул мектепти жана мектепте иштеп аткан кесиптештер. Ушул сурооңун үстүндө мурда ойлонбоп турмун да. Азыр кичине бир жактан жумушум азайып, сабак эле берип калдым да. Анан ойлоп калдым да. Кичине мурунураак болгондо биологияны окутуунун методикасы деген боюнча бир кичине макала жазып койсом болмок экен депчи ойлонуп, эми ойлонуп атам да.
Агартуунун албуттанган дайрасында ага карама каршы сөзү менен 40 жылдын кырын басып олтуруп насаатчы мугалимдикке жетиши эмгектин үзүрү.